комментарий берип кетесизби? Ушул азыркы ситуация боюнча. 275 метр боюнча. Ошол боюнча берсеңиз анан. 275 метр ар бир келген бийликтин эрмеги болуп калды. 275 метрден башка канча метрлер өтүп кетип атат. Бул жагы бүт эле Кыргызстан тегерегиненчи. Келе эле ушуну эрмектеп калышты да. Мен өзүм Мурастан мураска калтырып атышат, Мен Баткенден болом. 275 метр. Жакшы билесиз да? Аябай жакшы билет экенсиз да. Жакшы билем. Biz 275 metr Tacikstan'ın Çarpı деген айылынан өтүп жүрүбүз. Çarpı деген айылдын мында круговой болгондо, ошол жерде кругло сутка милициялар турчу, ошол жерде таможниктер милициялар. Баткен электриктин ал жака бул жака ошол жерден өтөбүз да. Кечке акча кылып ошол жерден кетишүү эмес. Тажикстандын ошо Çarpı айылын биз багып турганбыз баткендиктер электриктер. Акча толтура чөлдөктөрүндө алар. Аз келгесип, азыраак акча берсе, көбүрөөк акча бер дейт. Көбүрөөк акча каяктан болсун? Эптеп тирлик кылып, ары бери сода сатып кылып жүрөсүң да. Ошондо аялдарды аябай кинолордо калдык. Баткендиктер Чаңгылакта калдык. Анан ошол көпүрөнүн курулганы, анан Адахан Кимсанбаевич ушул 275 метрди оң жагына баткендиктердин жакшы жагына бүтүрүп берди да. Ага чейин мен кыйынмын деген Айбалаев деген чечкен эмес ошол 275 метрди. ошодо Кыйын болгондо ошондо чечип койсо болот эле. Сөздөр өткөн эмес. Бир президенттин да сөз өткөн эмес, губернатордун да сөз өткөн эмес. Ушул Адахан Кимсанбаевичтин сөзү өтүп, жакшы жагына чечилген. Ошол көпүрө бүткөндөн бери биздин баткендиктер, лелектиктер түз Лелектен Бишкекке чейин келебиз. Бишкектен түз Баткен Лелекке барабыз. Тажикстанды аралабай. Ага чейин көргөн кордукту эч ким көргөн эмес. Анан 275 метрде элечи билип билбей сүйлөгөндөргө таркалат. Ошолорго кайрылып коймузчу. Мына именно ошол жактан келгенсиз. 275 метрди билбесеңер сүйлөп эле койгулачы. Айрыкча мына Бекзатка айтат элем да. Бекзат, сен 275 метрдин 5 метрин да билбейсиң да. Агайлар чыкты. Агай чыкты. Кимсанбаев чыкты. Дайга миңирте шүгүр. Айыз. Бардыңыздар, уктуңуздар, саат 3кө кайрадан чакырылыптыр. 3кө уланат кайра, эмнеси жок. Баягы эле бир берген сураттар 99 болуп айтылат. Саламатсызбы агай? Айтып болсун нерсе. Кайда? Жакшы боюнча. НТС каналынан. Билес айтып коеласызбы, эмне боюнча чакырып? Кече айттым мен баары. Кыргызстанда аба ырайы бузулуп кеткендигине байланыштуу чакырып атсам. Кар жабайт атат. Көмүр арзандабай атат деген сыяктуу маселелер бар. Saat 3'te gelelim alan giyin. Jarı cebeli ошондой. Сүйлөштүк. Урматтуу Адахан Кимсанбаевичтин колдоочулары, саат 3кө келиңиздер. 3кө чакырылды кайрадан. Жол жазылып та. Hazır ben. Эмне үчүн келдиңиз? Кеңештер азыр көпчүлүк барыбыз көрүп билип атабыз.
чындыкты айтып, адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн ар бир биздин азамат жигиттерибизди, байкелерибизди, инилерибизди башын көтөртпөй, саясий басым жасап, саясий угунтукка алып отурушат. Мына мисал катары Адахан Кимсанбаевдин иши боюнча айта кетсек. Айта кетиңиз. Кыргыз-тажик чегарасы боюнча маселеде. Ошол кыргыз-тажик чегарасын Адахан Кимсанбаевич кол койгон протокол чечүүгө жол бербейт. Ал протокол юридикалык күчкө ээ эмес деп 6 миллион эл чыгып какшаса дагы ошону укпай тургандай даражага келип калышыптыр. Бул биринчиден, экинчиден маселени чечем деген адам жөн эле чечет. Жанагы жаман жазуучуга калеми күнөөлүү болуп аткандай эле болуп атат да. Демек, бул көрүнүш, бул бийликтин алсыздыгы, бийликтин коркоктугу болуп атат. Мындай саясий мотивдер менен басым жазуу бул тилекке каршы кыргыз саясатындагы абдан бир жаман калпалган көрүнүштөрдүн бири. Мындан биз арылышыбыз керек. Ар бир мен чындык үчүн турам, мен адилеттүүлүк үчүн күрөшөм деген инсандарыбыз ушундай байкелерибизди, агайларыбызды өз учурунда коргоп, колдоп алышыбыз керек. Бийлик кордосо дагы биз коргоп турушубуз керек. Эл туруш керек артында. Рахмат сизге, чоң рахмат. Мына уктуңуздар. Саламатсыздар кыздар. Саламатсызбы эжеке? Кош келипсиз. Бүгүнкү сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Курсанова, кош келиңиз. Бүгүнкү келген Бүгүнкү акыбал боюнча айтып кетсек. Айтып кетиңиз. Бул Адахан Кимсанбаевди эмне үчүн чакырып эмне кылып атканына биздерге толук түшүнүк беребиз. Мындайча айтканда просто кырылбастык эле кылып эме кылып атышаттар. Ооба. Өздөрүнүкү кылган аракеттер мыйзамсыз болуп жатса дагы өздөрүнүкүн туура ойлогон бийлик болду. Болду. Муну менен кантип жашоо болуп кетет. Бардык жок кымбаттар өсүп атат. Зарплата, айлык, пенсия тигил деген ошого жараша бир эме болгон жок. Бийлик болуп, бийлик бир өзүнүн эмесине уровеньге жеткирип, ушундай нормальный нукка түшүрүп койгон болсо ошондой жакшы болот. Ошондой себептен мына ушундай таза ишти мамлекетте эл үчүн иштейм деген инсандарды мына прокуратурага, ККМга чакырып алып ушундай эме кылып атат. Ошол нааразычылыктан айынан биз мына ушундай келип алып ушулардын алдында талап коюп ушунда турабыз. Эми кандай чечилет? Рахмат сизге. Урматтуу